Assalamu alaikum, rahmatullahi ve barakatuhu. Sizler menen Birik Kırgız kanalı, men Şeripbayev Abdulhamid, hoş gelingizler. Tuğanlar, mına 30 yıldan beri Kırgız eli öz uğlunun nadan uğulgıslarının tutkununda yaşap keledi. Mına gördüңüzдөр, özübüzdün elibizden çıkkan 4 prezident birinden jarışa biri Kırgız elinin kanın içti. Kırgız elin tentitti. Kırgız tegölöktün 4 burçuna jaman işlerdi kılıp tentip жүрүшөt mına şu gün. Mına keçeden beri жаңы президентти şaylap эми мындан ары önüge alabызбы, өзү alabызбы кептин бардыгы ушунда. Албетте бул Аллахтын гана колунда. Бирок бизден күчтүү аракеттер, күчтүү чечимдер болушу сөзсүз абзал. Мына саясатка Текебаев жаңы келип, мандатын алып, баштаганда эле Садыр Жапаровго дозуң президенттикке барбайт деген мааниде элдин башын айлантып, кыжырына тийип баштады. Конституцияда дозуң президенттикке барбайт деген жери жок. Текебаев батыштын саясатын бизге алып келгенде унчукпастан негизи макул деп баарыбыз кабыл алып, жашап алып келген саясатын менен жашап, даамын татып, ысыгына күйүп, суугуна тоңуп көрдүк. Бул көрсө бизге такыр болбой турган саясат экендигин биз эске сөзсүз алышыбыз керек. Мына көрдүңүздөр, акыркы мезгилдерде шайлоонун айынан ата менен бала, кыз менен эне бир үйдө чай ичпей калды. Тууган урук, дос, бажа дегенди жөн эле кой. Бул шайлоо Кыргыз элинин ыймандан чыгарып жатырган акыбалга да алып келди, керек болсо. Себеби ыйманын жутуп миңдеген адамдар күнү түнү интернеттерде, сайттарда жамандап, жасалма фейк маалыматтарды бири-бирине таратып, шунчалык ыйманды жутканга алып келе турган саясат экен. Ошондуктан биз бул ыйманды жута турган парламенттик башкаруудан кайтып, күчтүү президенттик жана бир мандаттуу шайлоого сөзсүз барып, эл жер деп күйө турган бир президентти атуулду шайлап алышыбыз керек. Бул кээ бир биздин азыркы кыскасы мээз иштебеген, илимдин кандидаты, доктору деген, депутаты деген, ушуларда кандидаттарды, депутаттарда бардыгы акчага сатып алат ошол наамдарды. Ошолор бүгүн элдин башын айлантып, бардыгы Кореяда мындай экен, Германияда мындай закон бар экен, Америкада мындай закон бар экен деп, Американын түштөрүнө Америка кирет. Бул акылсыз кемчен төйлөрдүн. Ал жактын законун алып келиш үчүн ошончолук деңгээлде биздин элге, журтка айлык бериш керек. Сурап көргүлө, бизде мугалим канча сом айлык алат, Америкада канча айлык алат. Ошол жактын законун бизге алып келбей туруп, элдин урп адатына, салт санаасына, кыял жоргуна туура келе турган закон менен биз жашашыбыз керек. Алардын закону бизге такыр, жер шартыбызга, кулк мүнөзүбүзгө болбойт. Америкага барып, 1000 сомун канча болот? $12 болот. $12 берем, мени шайлап кой дечи, негир эмне кылат экен? Кореяга барып айтчы, бизде акчага сатылып кетип атпайбы? Ошондуктан бул бизге башкаруу системасы болбойт. Текебаевди көрдүк. Бүт өзүнүн жан жөкөрүн, Момбекун, Акаевын да жүзүн көрдүк. Бизге чын-чында жакшы жолду тандап ала турган сыноо алдында турабыз. Кимдин ким экендигин элекке салып, алаканыбызга салгандай кылып Кудайым өзү салып берди. Мына парламенттик башкаруудун жыйынтыгы, мына Текебаевдин колдогон адамдары, реформасы, азаттыгы, мынакей кылган кылыгы деп
көрсөтүp берди. Biz эми ушул алаканга салгандай ушулардын кылык жоруктарын көрүп туруп, ушулар көрсөткөн жолдон biz сөзсүз кайтып президенттик башкарууга барышыбыз керек. Бул деген biz Манастын урпагыбыз деп дайым мактанып келебиз. Эгерде урматтуу Садыр Жапаров, сизге да тиешелүү. Сиз өзүңүз келдиңиз. Жигиттин сөзү бир болгону жакшы болот. Жигиттин сөзү эч качан эки болбош керек. Аны билесиз, келип айттыңыз. Одномандатный ушундай башкарууга барабыз деп. Мына жалпы эл да биринчи максатына сизди чыгарды. Эми сизди ушундай бир системаны бузуп, курултай жолу менен, референдум жолу менен президенттик башкарууга барып, даже эми Алла Таала билет ким утат. Бирок сизге үмүт артып турган учурда сиз жанагы кечегинки баягылардын сөзүн сүйлөп, баягыларды жаныңызга чогултуп, баягы жорукту баштабаңыз. Али эрте сизге. Болбойт бул жолдор. Бул шайлоо да болбойт. Ошондуктан мына ушул өз кыргыз элинин Манас атабыздын акыл кепке келтирип турган, жалпы кыргыз элине насаатын айтып турган Бакай атабыздын сөзү бар. Бизге ушунчалык жакын. Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө. Бөлүнсөң бөрү жеп кетет. Бөлүнүп калды кыргыз деп бөлөгөлгө кеп кетет деген. Мына жанагы парламенттик башкаруу деген накта ушул Бакай бабабыздын айткан сөзүнө 100% теңирден тескери келет кыргыздын жашоосуна. Эгер Садыр Жапаров, сиз кыргыздын уулу болсоңуз, Манастын тукуму болсоңуз, Бакай атабыздын сөзүнө эч качан каршы саясат жүргүзбөңүз. Биринчиден. Экинчиден, өзүңүздүн да эл алдында телевизордо айткан сөздөрүңүз бар. Ар бириңизди сактап, ишиңизди ийгиликтүү кылып кетиш үчүн эл тарабында болуш үчүн. Эмне үчүн биз Американын саясатын, Американын көзүн карашыбыз керек? НПОчулар, берде негизги НПОчуларга акча келип турат, каржылайт. Текебаевынбы, Азаттыгынбы, иши кызы баарын каржылайт. Алар ачка өлбөйт. Кыргыз эли, силер ачка кала турган болсоңор, элге окшоп барып Россияга барып кара жумушта иштеп келгиле. Берде мамлекеттин тагдыры чечилип атканда биз кадимкидей эңсеген максат ниет кылып келген эл бийлиги, эл билиш керек, элдин айтканы болуш керек. Элдин чечимин колдоңуз. Кыргызга кыргыздай закон керек, кыргызга кыргыздай бийлик керек. Биз ушуну сизден талап кылабыз. Эли жерибизге тынччылык болсун, элдин биримдиги болсун. Жанандай куйту, азгырыктуу саясатчылардын аскырыгынан Аллахым өзү сактасын. Жакшы ниет кылайлы, заманабыз өнүгүп өскөн болсун. Ынтымак биримдикте улуулардын, акылдуулардын сөзүн угуп, акмактуулардын артынан ээрчибестен жакшылыкта өнүгүп өскөндү Аллахым насип кылган болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Сиздер менен дайыма жакшылыкта жолугушканды Аллахым насип кылсын. Каналга катталыңыздар.